Абделшукур Нарматов. Алым дүйнөдөн өтсө орду бош калат. Канча күн чыгып, канча түн кирбесин ал боштук кайра толбойт. Кече эртең менен уккан жаман кабар кабыргамды кайыштырып, жүрөгүмдү сыздатты. Орто Азия мусулман журтчулугу оорду толгуз оор жоготууга учурады. Казак элинин кайраттуу кулуну, эли жери дегенде ичкен ашын таштаган, казак калкынын жана жалпы эле мусулман үммөтүнүн камы түн уйкусун бузган, дааваттын алпы, минбардын көркү, аалым устат Абдугапар Сманов досубуз дүйнөдөн өттү. Абдугапар Смановду аалым, дин таратуучу, мыкты кутпа айтуучу катары бир эле казак эли эмес, бүт Орто Азия жакшы билет. Бирок мен анын жүрөгүндө жалы бар эри жүрөк, алдуу күчтүүдөн, акчалуудан, башчыдан, падышадан тайманбаган, мусулман үммөтүнүн келечегине жан дили менен күйгөн болуп жаткан, терс көрүнүштөргө жан ачышып, чындап кыжаалат болгон, чыныгы ыймандуу мусулман катары баалап сыйлачумун. Аллах Тааланын момундардын арасында эр азаматтары бар. Алар Аллахка берген уадасында чынчыл экенин көрсөтүштү. Кээ бирлери милдетин аткарып кетишти, кээ бирлери күтүүдө. Алар уаданы бузбады. Хасан Ал-Басир айткан, аалым дүйнөдөн өтсө орду бош калат, канча күн чыгып, канча түн кирбесин ал боштук кайра толбойт. Кылымда бир келчү Көкжал устаттын орду бош калганына баарыбыздын жүрөгүбүз сыздап турат. Айла жок, тагдырга баш ийебиз. Аллахка жага турган гана сөздөрдү айтабыз. Баарыбыз Аллахка таандыкпыз, баарыбыз ага кайтабыз. Боордош казак элине Абдугапар досубуздун сөзүн угуп, насааттарынан сабак алган жалпы мусулман бир туугандарыма, үй бүлөсүнө, туугандарына, жакын санаалаштарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Өзү өтсө да сөз өтпөгөн, өзү өчсө да из өчпөгөн досубуздун элине калтырган пайдалуу илими кыямат кайым болгончо сооп сыйын толуктап туруусун Аллахтан тилеймин. Аллах Таала кабырын нурдуу, акыретин абад кылып бейиштен орун берсин. Билип билбей кетирген күнөөлөрүн кечирсин. Бул дүйнөдө жасаган жакшы амалдарын кабыл кылсын. Артында калгандарга бекем ыйман, туруктуулук жана сабыр берсин. Абдугапар Смановдун жаркын элеси, таасирдүү насааттары ар бирибиздин жүрөгүбүздө сакталат. Абделшукур Нарматов. Бүгүндөн тарта Бишкек катаал карантиндик режимге өттү. Чектөөлөрдүн тизмеси. Бүгүн Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов кайрылуу жасап, калаага карантиндик режим киргизилерин билдирди. Ага ылайык бүгүн 2-июлдан тарта бизнестин бир нече түрлөрү жабылып, кээ бирлерине белгиленген бир убакытта гана иштөөгө уруксат берилет. Чектөөнүн негизинде иштеген тармактар: коомдук транспорт, троллейбустар, автобустар, маршруттук такси иш күндөрү эртең менен саат 7ден 10го чейин жана кечки 17ден 21ге чейин иштейт. Ортодо 7 саат тыным алат. Ал эми ишемби жана жекшемби күндөрү такыр каттабайт. Такси кызматына иш күндөрү чектөө коюлган эмес, дем алыш күндөрү гана иштебейт. Кафе, ресторан, коомдук тамактануучу жайларына саат 8ден кечки 20:00га чейин иштөөгө уруксат берилди. Супермаркеттер, соода борборлору саат 7ден кечки 19га чейин иштейт. Бишкек шаарындагы базарлар күн сайын саат 6да ачылып, кечки 17:00 жабылат. Ишмердүүлүгүнө тыюу салынган тармактар: велосипед ижарага берүү пункттары, балдар оюн аянтчалары менен батуттар, жалпы жонунан көчөдө уруксатсыз соода жүргүзүү пункттары жана тейлөөнүн түрлөрү, тойкана, түнкү клубтар, барлар, караоке клубтар жана башка көңүл ачуучу жайлар кардарлардын санына карабастан иштетилбейт. Эрежеге баш ийбегендердин жарыгы менен суусу өчүрүлөт. Балдар оюн-зоок мекемелери, футбол жана ойноо аянтчалары. Мындан сырткары мэрия, парк, сквер, бульвар, борбордук аянт жана башка коомдук жайларга барууга чектөө койду. Ал эми ишмердүүлүгүнө уруксат берилген жайларга күн сайын рейд жүргүзүлүп турат. Санитардык нормаларды аткарбагандарга эскертүүсүз айып салынары айтылды. Белгилей кетсек, Бишкек шаарында вирус жуктургандардын жалпы саны 2392ге, Чүй областында 1047ге жетти. Азыркы тапта ушул эки аймакта эпидемиологиялык абал күндөн күнгө оорулашып жатат. Власть Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 1,14 миллион адамга жетиши мүмкүн. Власть басылмасында ковид үчүн миллиардтар, эмне үчүн подсоветтик өлкөлөр коронавирус менен араңдан зорго күрөшүп жатат аталыштагы макала жарык көрдү. Автору Дмитрий Мазаренко. Анда Советтер Союзунун тушунда болгон өлкөлөр вирус менен кантип күрөшүп жатканы жана оорунун жайылуусу тууралуу маалыматтар камтылган. Клоп материалдын Кыргызстанга тиешелүү болгон маалыматтарын кыргыз тилине которду. Ал эми подсоветтик башка өлкөлөр боюнча жагдайлар басылманын өзүндө.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эпидемияларга даярдык көрүү маанилүү экенин көп жылдан бери эскертип келгенине карабастан, подсоветтик өлкөлөр пандемия жарыялгандан кийин көптөгөн кыйынчылыктарга туш болушту. Власть коронавируска каршы күрөшүү боюнча өкмөттөрдүн чыгымдарын Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун сунуштамалары менен салыштырып көрдү. Аймактын көптөгөн өлкөлөрү медициналык системаларды кыска жана узак мөөнөттү толук каржылай албай аялуу абалга кептелди деген жыйынтыкка келген. Саламаттыкты сактоо тармагында өлкөлөрдүн өзгөчө кырдаалдарга даярдык маселеси глобалдык институттардын деңгээлинде 10 жылдан бери талкууланып келүүдө. 2019 жылдын сентябрында Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бул тема боюнча кезектеги баяндамасын чыгарып, анда көптөгөн өлкөлөр даярдык иш-чараларына кетчү чыгымдарды дагы деле этибарга албай жатканын констатация кылган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму менен Дүйнөлүк банктын баалоолоруна ылайык оорулардын жайылуу потенциалын азайтуу үчүн мамлекет жыл сайын бир кишиге орточо эсеп менен $1-2 коротушу керек. Уюмдардын эсептөөлөрү боюнча ветеринария жана саламаттыкты сактоо кызматтарын күчөтүү үчүн ар жылдык $1,934 миллиард бөлүп туруу дүйнөгө $30 миллиард зыянды компенсациялоого жардам бермек. Борбор Азия мамлекеттеринин акыбалы сезилерлик начар. Ал жактарда саламаттыкты сактоого кеткен чыгымдардын бир жылдык өлчөмү адам башына $740 түзөт. Жада калса Казакстанда тагыраагы аймакта медицина барынан да көп каржылаган өлкөдө саламаттыкты сактоо тармагы экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү уюмунун стандарттарынан артта калып атканы байкаларлык. Бул өлкөлөрдүн өкмөттөрү байыртадан бери эле жүктүү үй чарбаларын артып келет жана ал жалпылаганда мамлекеттик бюджеттин саламаттыкка жумшаган каржысынан ашат. Бул көрсөткүчтөрдүн катышы дүйнөдө эң эле жогору болуп эсептелинет. Ушул себептүү Борбор Азиянын ар бир өлкөсү мед кызматтарга катуу күч келип атканын сезген. Натыйжада алар аны колдоо үчүн ыкчам ресурстарды иштетүүгө аргасыз болушкан. Бул алдын ала маалыматка ылайык. Өзбекстандын ички дүң продукциясы 1,5%, Кыргызстандын ички дүң продукциясы 5,6% жана Казакстандыкын 9% түзгөн. Кыргызстан калкы 6 миллион адам. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери чара көрүү аракеттерине $1,73 миллиард сом бөлүнгөн. Алардын ичинен $16 миллион тестирлөөгө жана мед персоналды даярдоого багытталган. Ушуну менен бирге өкмөт Кытайдан, Евразия экономикалык биримдигинен, Дүйнөлүк банктан, Ислам өнүктүрүү банкынан жана жеке донорлордон $1,5 миллион жардам алган. Апрель айынын ортосунда Кыргызстанда 649 жасалма дем алдыруучу аппарат бар болгон, бирок алардын жарымы гана ишке жарактуу деп таанылган. Өкмөт марттын башында эле коронавируска каршы туруштук берүү үчүн өлкөгө 100 000 тест система, 300 жасалма дем алдыруучу аппараттар, тепловизорлордон 500 ар кандай түрүн, 10 000 биологиялык коргоо костюмдары жана башка нерселерди сатып алыш керектигин эсептеп чыккан. Ал үчүн ооруканаларда кошумча 17 521 орун даярдоо керек болот. Анын ичинен 695 орунду интенсивдүү терапия бөлүмдөрүнөн. Жаңы орундар учурда бар болгон 29 201 койкадан сырткары даярдалат. Кыргызстан мээрбандардын жетишсиздигине тушулуп калышы мүмкүн деген коркунуч бар. Бүгүн саламаттыкты сактоо системасында 31 096 адис бар. Бул керектүү деңгээлден 2 эсе аз. Эгер өлкө тесттерди сатып алууга жана жеткирүүгө байланыштуу тоскоолдуктардан арыла алса, анда процедурадан 1,81 миллион адам өтө алат. Өлкө бардык сатып алууларга жана иш-чараларга жалпысынан $87 миллион акча коротушу мүмкүн. Алардын жарымы жабдууларды сатып алууга, калган $23 миллион дары-дармек жана чыгаша материалдарына дагы $13,7 миллион жеке коргонуу каражаттарын алууга сарпталат. Мирбек Атабеков: биз Кыргызстанга 2000ден ашык аппарат алып келе аларыбызга ишенем. Белгилүү кыргыз ырчысы Мирбек Атабеков 2 кислороддук аппарат сатып алууга акча бөлүп, Кыргызстандын бай адамдарында кайдыгер карабоого чакырды. Ырчы мындай кайрылуусун Instagram баракчасына жарыялады. Адыл мырза 70ке жакын кислороддук аппарат сатып алууга жеткидей каражат чогултуптур. Алар азыр заказ кылып жатышат. Биз Кыргызстанга 2000ден ашык аппарат алып келе аларыбызга ишенем. Кыргызстанда 100 000 эмес, $100 000 бөлүүгө кудурети жеткидей байлар көп. Мындай оор абалда жарандарга жардам берип коюңуздар, байкелер. Өзүмдүн атымдан 2 кислороддук аппарат сатып алууга каражат жибердим. Мындай оор абалда биз биримдик менен гана бул ооруну жеңебиз деген Атабеков.